Toyota, BMW мисалы дүйнөлүк автомобилде эсептелет. Болбосо бул абдан чоң машина. Брендтерде ал кызматка акча төлөйсүз. Он сейчас сам остановился, өзү токтоду да. Kia кандай машиналар экенин көбүнчөсү билбейт да. Kia машинасы почти келбейт да бизге. Кыйынчылыктарды бат унутканга аракет кылабыз. Элдер жаңы машина алган күнү элек. Баягы узун жолго карабай келип, Kia машинасын алып кетип атты да. Саламатсыздарбы, ардактуу Соло ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин адамга адам керек кайрымдуулук долбоору уланууда. Бүгүн дагы биздин негиз көнөктөшүбүз болгон Kia Кыргызстан компаниясы менен биргеликте дагы бир муктаж үй бүлөгө барып өзүбүздүн жардамыбызды беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин ушул биздин долбоордун өнөктөшү болуп келген Kia компаниясынын дагы атайын кеңсесине келип калдык. Бүгүн ошол муктажга жардам үй бүлөгө барганга чейин биз мына ушул жерге бир аз чакан таанышып алсак. Бүгүн биз менен ушул кеңсени тааныштырып, сиздер менен экскурсия кыла турган Kia Кыргызстандын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Бексултан Максатбеков. Кош келиңиздер. Чоң рахмат. Келиңиздер, кичине баягы экскурсия кылып айтып коеюн биздин шоурум боюнча. Биякта жаңы машиналар турат. Бизде биякта менеджерлер отурат. Менеджер болсо консультация алат машина боюнча. Андан тышкары баягы бизде консультациядан тышкары тест-драйв дегендер бар. Могу сырттагы машиналар, эгерде көрсөңүз, бүт могу орнамент менен булар тест-драйв машиналар да. Баягы биздин кардар биринчи машина ала турганда айдап көрүшөт да. Баягы жагабы, жакпайбы, андан кийин гана алышат. Рецепциябыз. Биякта сервистик кызмат көрсөтүш кабылдама. Биякта болсо административный часть, биякта көбүнчө помещениеде отурушат. Андан кийин биякта болсо корпоративный продажалар болот да биякта. Машиналарда айта кетсек, бүт прямой поставка менен Кореядан келишет, заводунан. Мисалы Kia Sportage жөнүндө кичине айтып берип коеюн. Бул Kia Sportage 2023 жылы эң сапаттуу машина деп эсептелинет. Америкада GD Power деген компания бар, жана атайлап ошо брендтерди изилдейт, эме боюнча, машина боюнча. Азыркы эң мындай популярдуу модель деп айтсак болот Кыргызстанда. Вот, андан тышкары бизде ар кандай условиялар бар. Алганда рассрочка, кредитта Аймира деген биздин адисибиз. Кредит, рассрочка боюнча суроолор болсо кайрылсаңыз болот Аймирага. Кандай кардарларга кандай бир мындай жеңилдетүүлөр, азыркы кандай нерсе жеңилдетүүлөр каралган? Азыркы учурда бизде могу мега выгода деген сунуш болот атайын 2023 жылкы машиналарга $10,000 чейин арзандатуу болуп атат. Мисалы, могу Kia Sportage $51,000 турса, азыр $41,000 алса болот. Мисалы, Carnival. Анан бизде машиналардын баары сегментация менен бөлүнөт. Мисалы, бойдокторго өзүнчө машина сунушталат. Семейныйларга, мисалы, Kia Carnivalды карасак, бул машина болсо Семейный машина. Жок, бул наоборот чоң корпорацияларга да баягы топ менеджерлер менен чогулуп, бир 5-6 адамдар болуп, выдвижной офис деп коет да, орустарда. Жакшы. Аябай комфортный чоң машина да. Бойдокторго деп кайсылар биз кызыгып калышыбыз керек? Бул жерде барбы же жокпу? Көрсөтө албайсыз. Мисалы, бойдокторго мындай более компактный машиналар болот. Мисалы, объёму азыраак, экономичный болуш үчүн. И шаарда азыр жыл сайын машина көбөйүп атат, парковка менен көбүлөрдүн проблемалары болот. Ошондуктан бул компактный машиналар аябай удобный да. Булар парковка менен да проблемасы жок болот, расходу менен да азыраак болот. Анан и көрүнүш дагы аябай жакшы. Мага өзүмө жагат да, өзүм багы. Азыркы учурда Exit деген модель менен жүрөм. Багы өзүм изучать этип, текшерип, абдан сонун машина экен. Шаарда мында кандай айтсак, турбированный версиясы да бул. Жолдордо көп машиналарды артка калтырып коет. Жакшы. Ушул бул жерде сервистик кызмат боюнча дагы кантип жазылат? Ушул боюнча дагы маалымат берип койсоңуз. Негизи сервистикке сайт аркылуу жазылса болот. Биздин Kia Бишкек KG деген сайтыбыз бар. Бүт кардарлар колл-центр же сайт аркылуу жазышат, атайын бир убакытка чакырышат, чтобы алар келип күтпөш үчүнчү биздин адистер бүт сертифицированный да. Жумушка кирерде атайын окушат, обучение өтүп, обучение өткөндөн кийин гана иштеше алат да. Ошондуктан биз
ар бир кызматыбызга гарантия беребиз да. Ошондуктан бизге башка мисалы брендтердин машиналары көп келет да. Kia аз келет, анткени Kia бузулбайт да. Ошондуктан баягы телефон аркылуу же сайт же инстаграмга жазып биздин баракчаларга жазышканга болот. Бул жак болсо биздин кардарлардын зонасы. Мисалы машиналарды сервиске таштаганда бияка келип күтүп, комфорт менен чай, кофе же каалаган суусундук напиткалардан күтүп отурушат да. Жүрүңүз бияка парковка жака өтөлү. Өзүңүз көрүп жаткандай биякта баягы сервистен чыккан машиналар биякта күтүп турушат. Парковкабыз чоң. Биякта мисалы айтып кетейин, эстедим. Биякта бизде эме бар. Биздин кардарларыбыздын баягы электронный машиналарга бекер электростанция бар да. Бияктагы биздин кардарлардын анан жана тест-драйвдин парковкасы. Бияктан биздин кардарлар отуруп машиналарда ушу тест-драйвдагы машиналарды алып, минип, машинаны чувствовать этип көрүшөт да. Андан тышкары баягы биздин Кыргызстанда баягы элдер көбүнчөсү билбейт. Негизи каалаган адам келип бияка жаккан машинасын бекер тест-драйв кылып кетсе болот да. Баягы өзүн максат кылып коюп, визуализация деген азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Ошо визуализация этип, айдап, сезип дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз жолго чыктык. Ал эми мен дагы ошол Муктаж үй-бүлөгкө барганга чейин Бексултан мырзадан дагы маалымат алгым келип атат. Негизи ушул Kia Кыргызстан жалпы эле ушул качан ачылган, ушу тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи Kia Motors деп башында ачылган, 2018-жылы ачылган. Жуке Пудовкина магистраль адреси боюнча. Азыркы учурда Kia Кыргызстан деп аталат, анткени 2021-жылы Kia корпорациясында глобалдуу ребрендинг болгон да. Аякта стратегия, логотип, философия салмашылган. Эгерде мурунку Kia'ларды карасак, алардын дизайнерлери, машинанын дизайнерлери анча эмес болчу да. Азыркы мындай бир преемственность пайда болду, бир стилде да. Анткени эң мыкты дизайнерлер азыр Kia корпорациясында иштейт да. Азыр мисалы кичинекей, чоң, айырмасы жок машинаны койсоңуз, баягы фарларынан эле билинип турат Kia экенчи, обтекаемый болуп, мындай кузовтой. Азыркы учурда ошо Kia аябай көп дизайн жагына, инженерия, машинанын түзүлүш жагына көп иштери болуп атат да. Мисалы, жана эле GD Powers деген агентство жөнүндө айтып кетпедимби, америкалык. Ошол агентство, изилдөө агентствосунун Kia болсо эң сапаттуу подряд алып келет да. 3 орунга кирет да. Аякта баягы башка брендтер деле бар. Toyota, BMW мисалы, ошолордун арасынан Kia Америка, Европада көп баягы даанга ээ болгон. Мисалы, азыр биз кетип аткан Kia EV9-да бул 2024-жылкы дүйнөлүк автомобиль деп эсептелет, электрон. Азыр бул полностью электронный машина. 7 месталык версиясы бар, анан 6 месталык. Азыр биз кетип бараткан бул 6 месталык версия, спортивный да. Боковой зеркаларын карасаңыз, уже алардын ордунда эмелер турат, камералар турат да. Анткени булар аэродинамикага пайдалуу болот да. 100гө чейин 5-3 секундта алат ушу чоң машина. 2,7 тонналык машина. Бул спортивный машиналарга баягы цифралар жакындаган да. Мисалы, Ferrari болсо 100гө 3 алат. 2 секунд эле айырма. Болбосо бул абдан чоң машина. Анан комфорт жагынан деле бул аябай комфортабельный машина, өзүңүз көрүп аткандай эле. Дөңгүл, жаман жолдорду сезбейт да. Буга чейин өзүң отурган адамга массаж кылганын да байкадык. Буга чейин ушул биздин кайрымдуулук долбоордо ушул эле башка машиналар менен да жеткирип, биздин конокторубуз да аябай ыраазы болуп кетишти да. Бул чындап эле алардан да өзгөчө айырмаланып турат экен. Бул флагманский модель деп эсептелет. Бул айтсак болот, эң акыркы машина депчи. Азыркы именно электрондук EV9 деп, буга чейин EV6 деген машинабыз бар болчу. Ал кичине кичирээк, бирок кроссовер келчи да. Бул баягы полноценный джип. Размерлери мисалы баягы джиптардай да, аябай чоң. Булар тогу мисалы шаар ичине
любой жолго баягы ыңгайлуу да, удобно. Новый Kia Sorento. Смелые динамичные линии. Лаконичный дизайн в роскошном исполнении. Испытай новый уровень прогресса. Новый Kia Sorento. Kia. Movement that inspires. Эмне үчүн ушул Бекислам мырза Кияны тандашат? Кияны эмне үчүн тандашат? Бирок айтып кетмекчи, буга чейин Kia брендин көбү билет, бирок баягы Kia кандай машиналар экенин көбүнчөсү билбейт да. Анткени Kia болсо баягы орустарда жакшы сөз бар орус тилинде. Топ за свои деньги деп коет да. Бизде ар бир даже эң мындай арзан машинада деле уже көп фишкалар бар. Баягы стандарт каталогу кетет да. Башка брендтер аларга акча төлөсө, бизге уже как стандарт кетет. Мисалы Android Pay, жок, Android Auto деген бар, Apple CarPlay деген бар да. Мисалы телефонуңузду эле экранга чыгарып башкара берсеңиз болот да, музыка угуп, телефон жооп берип. Көбүнчө машиналарда подогрев, бүт сиденьясында подогрев болот. Даже арзан машиналарда. Башка мисалы брендтерде ал кызматка акча төлөйсүз. Он сейчас сам остановился, өзү токтоду да. Акылдуу айдоо деген функциялар бар бул машинада. Өзү эгерде астыбыздан буюм же машина же дагы бирдеме чыгып калса, бул өзү эле токтойт. Водитель тормозду баспай эле. Жакшы, ал эми ушул баягы ушул жактан кредитке алам дегендер боюнча, кредитке алсам деп баягы кыял максат кылып жүргөндөр, кредит болсо дагы алам дегендер үчүн кандай эрежелер, шарттары бар? Бул тарабы кредит алам дегендерге бизде баягы кредит кадис бар го. Документтер менен эле келсе, эч жака баягы биз банкка жөнөтпөйбүз, ошо бүт жерин, бүт документация боюнча Kia центрдин өзүндө эле бүтүрөбүз да. Кандай документтер керек? Аларга мисалы жумуштан справка керек, айлык боюнча акыркы 6 айлык. Свидетельство бар, күбөлүк. Андан тышкары үй бүлөлүү болсо баягы согласие жены. Ошону анда отургузсак. Никелешүү тууралуу күбөлүгү болуш керек. Жок, ошонун согласиясы керек. Супруги, келинчегин же күйөөсүнүн уруксаты керек. Болду, ошо менен эле келесиз. Биздин Аймира деген кредитный адисибиз карап берет. Карап, бир күндүн ичинде уже оформление кылсаңыз болот. Ага чейин пока оформление кылып атканда биздин менеджерлерибиз машина жөнүндө айтып берет, толук маалымат берет. Андан тышкары тест-драйв кылып келишет, чогуу машинаны көрүп, айдап көрүп, жагабы, жакпайбы. Көп учурлар болот. Мисалы, бир машина келишет, анан башка машиналарды көрүп, аларды дагы мындай тест-драйвга айдап көрүп, ошол машинаны алып калышат да. То есть бир машина келип, башка машина алып калышат. Андай учурлар да көп болот бизде. Ошондуктан баягы дагы сурооңуздар болсо, биздин Instagram Kia Кыргызстанга жазып, биздин адистер жооп берет. Бүт толук маалыматтарды алсаңыз болот. Кредит, рассрочка боюнча негизи эле баягы каалаган сурооңуз болсо, биз кубанычта болобуз биз. Азыр эми башка ушул унаа саткандардан эмнеси менен айырмаланат? Бул биринчи качествосу менен, анан гарантиясы менен да. Биздин ар бир машинага гарантия берилет да, жаңы машиналаргачы 3 жыл же 100 000 километр. Бирок канча байкадым, сервистик адистер менен да сүйлөшүп көрдүм, Kia машинасы почти келбейт да бизге. Кез деле могу 8 жылда 2 машина келиптир. Бул бир эмесин алмаштырган. Негизи башка өлкөлөрдө 10 жыл кепилдик берилет да. Бизде баягы могу бензинге жараша баягы минималдуу гарантияны берип коюшкан, бирок практика көрсөтөт, баягы 5-6 жыл смело жүрсө болот да машина. Биздин машиналар менен баягы бузулбайт. Ал жагынан ошо эң биринчи ошо Kia'нын несин мага өзүмө жагат, бул ошо өтө мындай жөнөкөй интерфейс. Баягы отурганда эле бүт кнопкалар, сенсорный экран сразу эле түшүнөт да. Баягы мындай оорчулук эмес да. Анан Kia'нын негизи өзү максаты бул
кардарлардын жашоосун, күнүмдүк жашоосун ыңгайлуу болуш үчүн да. Биздин фокус болсо кардарларда да, машинада деле эмес, именно кардарларда. Биринчи очередь биз кардарлар жөнүндө ойлойбуз. Бул ишти баштап жатканда кандай кыйынчылыктар болду? Ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Негизи эле баягы любой бизнести баштаганда кыйынчылыктар болот да. Бирок биз баягы кыйынчылыктарды мындай көңүл бурбайбыз. Анткени биздин фокусубуз жалаң биздин кардарларда. Биз баягы сервис көрсөтүп же на высочайшем уровне. Андан тышкары баягы биздин кардарларга убакыт менен машина алып келип, сүйүндүрүп, удовлетворить эткизебиз да. Ошондуктан баягы биз кыйынчылыктарды бат унутканга аракет кылабыз. Жакшы. Ал эми ушул баягы баалар тууралуу да билгим келип атат да. Эң төмөнкү канча суммадан баштап ала алышат? Анан да кызык болуш керек. Эң жогорку баадагы машина тууралуу айтып берсеңиз. Эң арзан машина азыркы учурда 25 000 доллардан башталат. Бул жанагы компактный Kia Ceed деген машина, 4 месталык хэтчбэк да. Бирок азыр биз кардарларыбызды угуп, Kia Morning деген машина аябай популярдуу болуп атат. Kia Morning, анан дагы бир компактный машиналарды эмки ближайший будущее алып келейин деп атабыз да. Алардын баалары бир 15 000, 16 000 доллардан башталат да. Бул жаңы машина, пробеги жок да. Мен ойлоп атам, бул баада бул сонун машина депчи. Анткени баягы бизде дагы элдер жаңы машина алган көнө элек. Алар көбүнчө баягы ойлошот, арзан машина алсак выгодныйраак болот депчи. Бирок бул машина алып атканда унутпаш керек, анын дальнейший обслуживаниясы бар. Анан баягы көбүнчө кандай авария болгонун деле билбейсиз да. Баягы азыркы специалисттер уже машиналарды жасап баштады. То есть жанагы измерять этет го, ошо аппараттар менен да билбей калышат, баягы ходовканы. Кээ бир кезде мындай алданып калышат. Ошондуктан баягы эгерде мындай уверенно жүрөм десеңиз, жаңы машина алган жакшы да. Анткени жаңы машина алгандан кийин 5-6 жыл эчтеке кылбайсыз. Тем более, если бирден болуп калсаңыз, гарантия боюнча келип, бизден бекер алмаштырып кетсеңиз болот да. Бир детальдери бузулуп калса мүмкүн. Ошон үчүн азыркы учурда жаңы машиналар эми гана элдер алып көнүп баштады да. Өзүлөр баягы анпакинг кылып, соц тармактарга таратып, өзүнчө видеолор азыр аябай популярдуу болуп атат. Өзүңүз деле билесиз. Аябай көп азыр инфо бизнесмендер, инфо коучтар аябай көп. Ошолор жаңы машиналарды алып распаковка кылышкан аябай жакшы көрүшөт. Негизи жаңы буюмдарды. Kia Morning жана Kia Cerato деген машиналар, булар компактный машиналар. Morning'те бизде шаарда көп, бирок алар жылы бир 2012-2013-төн кийин алып келишет да, баягы ошонун өйдө. Биз болсо баягы жапжаңы 2024-жылкы модельдер, более мындай фишкалар менен, баягы камералар менен, максимальный комплектацияларында уже подогрев сиденья, баягы Android Auto менен келишет. Cerato болсо бул 2023-жылдын эң компактный сапаттуу машиналар деп Америкада жанагы GT Power'да даанга ээ болгон. Ошол машинаны да биз келечекте алып келебиз деп ойлоп атабыз да. Анткени азыркы учурда бензин кымбат болгон учурда, ошон үчүн баягы расходу азыраак, кичинекей машиналарда көп болуп атпайбы өзүңүз байкагандай. И баягы парковка менен да көбүнчө проблема болуп атат да. Ошондо кичинекей машинасы болгондо удобно болот да. Парковкасы дагы удобный болот, расходу дагы азыраак болот. Азыр ушу эки модель биздин приоритет болуп атат. Жакшы. Ошол кандай бир ийгиликтүү иштерди жасай алды, кандай ийгиликтер менен бөлүшө аласыз? Мисалы Kia Кыргызстан жөнүндө айтып кетсек, 2023-жылы жаңы машиналардан мындай только жаңы машина менен салыштырсак, эң көп Kia машиналар алышкан да 2023-жылы. Бүт брендтен эсептеген боюнча. Аябай көп кардалар Россиядан келип атышты. Анткени баягы согуш башталганда Kia представительствосы именно заводу Россияда иштеп алган да. Ошон үчүн баягы бизге келип, баягы узун жолго карабай келип,
Kia машинасын алып кетип атты да. То есть бул уже кандай десек, брендти жакшы көрдү да, преданность бренду деп коет. Мындан тышкары биз ар бир майрам сайын, мисалы 9 майда же Норуз майрамдарында бизде өзүнчө бир фонд бар. Каалаган биздин кызматкерибиз өзүнүн желаниясы боюнча акча берсе болот. Руководство акча чыгарат, биздин специалисттер, адистерибиз чогултуп биз барып беребиз да. Бирок аны биз соц тармактарга көрсөтпөйбүз да. Ал жактын мындай пиар жагын ал жакты көрсөткүбүз келбейт да. Анткени бир жакшы сөз бар го, оң кол менен кылып аткан иш сол кол көрбөш керек деп. Ошондого биз жакынбыз да. Азыр эми ушул сиздердин ушундай бир кайрымдуулук кылып жүргөнүңүздөрдү да билебиз. Бүгүнкү биздин долбоордагы Солотованын адам керек кайрымдуулук долбоору. Анан ушул биз менен дагы өнөктөш болуп жатасыздар. Ушул Рамазан айында кандай иштер жасап жатасыздар? Эми азыр айтсак ушул кезеги окшойт. Рамазан айында, Ороз айында кандай иштерди жасап жатасыздар? Рамазан айында биз Ороз арман аткан адамдарга ифтар кылабыз. Андан тышкары кээ бир кезде пробка үчүн ооз ачканга убакыты жетпей калышат. Ошолорго мисалы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суу, финики таратабыз да биздин жакын жерлерден. Андан тышкары биз абдан көп баягы финансовый жагынан жардам кылабыз. Бизге мисалы Кыргызстанда көп компаниялар бар, спонсордук жардам сурайт. Ал жактан дагы биз болушунча жардам беребиз да, колубуздан келгенче. Мында баса белгилеп айтып койгула, ардактуу көрүүчүлөр, ушул биз мынакей 10 күн бою адам керек кайрымдуулук долбоору Солотова YouTube каналы менен жардамга муктаж үй бүлөлөргө дагы барып жүргөнбүз. Мына ошол негизги өнөктөшүбүз биздин Kia Кыргызстан. Ал эми бүгүн дагы азыр биз мынакей Бексултан мырза өзү баш болуп дагы бир жардамга муктаж үй бүлөгө өзүбүздүн жардамыбызды бергени бара жатабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Калия эжебизге да келип калдык. Мына ушул алып келген эми чакан жардамыбызды берели. Саламатсызбы эже, кандай жакшысыз? Саламатсыздарбы? Калия эже, биз мына ушул Солотова YouTube каналы жана ошондой эле биздин башкы өнөктөшүбүз Kia Кыргызстан менен биргеликте сизге ушул Ороз айында чакан белектерибизди көтөрүп келип калдык. Баары жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшы? Алла разы болсун сиздерге. Бул болсо Солотовадан мынакей ушундай биздин белегибиз. Тойбоз компаниясынан дагы атайын сизге ушундай чакан белек. Алла разы болсун. Ал эми бул жакта болсо Kia Кыргызстандын атайын ушул өкүлү Бектур мырза. Алла разы болсун. Калия эже, бизден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин подаркабызды алып коюңуз. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге. Фирменный подаркалар, анан бизден да кичине финансовый поддержка алып коюңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Ушундай учурда, жакшы айда. Рахмат. Ыйлабаңыз эже, баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Кыздарыңыз экен бул жарап, Булар Канча балаңыз бар, Калия эже? 5 кызым бар. 5 кызыңыз бар, Чоң кызым ушу жакшы сүйлөй албайт. Анан оштон таппаганбыз, барбаган жерибиз калбаган. Анан бул жака направление берген. Ушул жака окусун депчи. Анан айла жок келгем. Жолдошу менен айтсак келишпедик. Анан ошо тууралуу үйдө кайнемдер менен чыгыша албай. Анан бул жака келгем. Ошо неме кыздарым менен. Азыр кызым 4-класс. 2 баланы тең аппарат тагып кыйла сүйлөп калды. Ошо анан бул жакта квартирадамын. Жолдошум кээде балдарыма салса 2000 сом салат. Андан ошо көп деле мындай неме кылбайт. Кичинекей канчада, чоң канчада? Азыр кичинекей бунун 5те бар. Кичинекейим колунда балам бар. Ошо эл бар экен. Ошо сиздерге окшогондордон жардам алам. Анан ошо кызыма инвалиддин алам 8.000. Анан буларга жөлөк пул алат болчумун. Анын кызым 5 чыгып калыптыр деп токтотуп койду. Аны албай калдым. Азыр ошо кызымдын инвалиддин 8.000 менен эле ошентип эле турабыз. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, ыйлабаңыз, баары жакшы болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Ар дайым жакшылык жасап жарышалы.